98-жылы эми баарыбыз эсибизде бар. Интернетте эле жок болчу да бул жактачы. Алар 1 саат үчүн $5 алчу. Ошондо ар бир сайт 20 мүнөт ачылчу. Борбор Азиянын өлкөлөрүнө эң биринчи интернет алып келген НАТО болдубу? Ал тиги Камчы Калбаевдин жекеси жактоочусу экен да. Ошондон кийин балалардын баары баштады. Сиздин аткаруучу директоруңуз ай сайын $25.000 урдап туруппу? Пальцыны кесем тигүү деп кортутуп аткан мен. Астыңыздан өттүм кыргыз сайтынан. Андан только ыйламаңыз, тарылмаңыз. Потом хуже и хуже будет. Фактически буларга приказ берип атпайбы, фас депчи. Кайра камадыбы сизди? Кайра камады. Үчүнчү жолу. Үчүнчү жолу камады. Акнет деген билесиңер. Акнет иш жүрүп атат коррупция менен. Жээнбек тегерек алып атат аны компанияны деп. Отурам СИЗОдо. СИЗОдо башка бир нерселер башталды, билесиң, каралардын оюндары. Бир камерадан башкага таштайды, дава акчаны бер, тиги бу деп. Көлбаев сөзүн кармаган деп мен ошодон калдым. СИЗОдо. Мени активный мүчө ОПГ деп камап атышат булар. Атайын. Бүт болгон мүлкүмдү саткын, бомж болдум деп коркутуп атышат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Учурда Семетей Аманбековдун подкасты. Баарыбыз Акнет компаниясын билебиз. Өз убагында биздин өлкөбүздө номер 1 компаниясы интернетти Бишкекке жана бүт аймактарга, региондорго, алыскы айылдарга чейин жеткирген компания. Баарыбыз деле ушул Акнетке кошулдук болуш керек. Мен жеке өзүм дагы бир айылда жашап жүргөндө ошол Акнет компаниянын өзүм кабардары болчумун. Анан бир убакытта ушул компаниянын ортосунда бир кандайдыр бир соттор процесстери жүрүп, бир укук коргоо органдары менен байланышып, бир ызычуулар башталды. Ошон үчүн бүгүн ошол компания эмне болду, кандай куугунтук болду, кандай бөгөттө басым болду деген өзүмдүн тарыхымды, өзүм оюмду айтам деп бул жака Акнеттин негиздөөчүсү Кубан Ажимидинов келди. Кубан Токонович, биринчиден ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чоң рахмат убакыт таап ушул биздин подкастка келип, азыр мына интервьюнун башталышында баштала электе эле анча-мынча бир маек кылдык, абдан бир кызыктуу фактыларды айтып бердиңиз. Бирок биринчи алгачкы эле суроом ушундай болот эле. Мына кагаздарды карап көрсөм, Акнет компаниясы 21 декабрь 98 жылы катталыптыр. Ошондо алгачкы идеяңыз кантип келди? Ушул 98 жылы эми баарыбыз эсибизде бар. Интернетте эле жок болчу да бул жактачы. Эмне үчүн интернет тармагы, негизги идея кантип келди сизге? Бул идея мага келди деп мен айта албайм. Бул бүткүл дүйнөнүн идеясы болчу. Мындай жашоонун сапатын жакшылаш керек эле. Ошон үчүн баарын унутуп калдыңар. 95-жылы Азия Инфо деген компания бар болчу. Алар 1 саат үчүн $5 алчу. Ошондо ар бир сайт 20 мүнөт ачылчу. Ойлоңузчу. Ылдамдыгы жок, ооба. И жанагы телефон менен кошулчук да, диалог деп койчу. Диалог деп койчу. Ошон үчүн ошон жакшылайм деп мен ошол компанияны эки дос менен ачканмын. 21 декабрда өзүм барып лично эметкенмин да. Анан ошол эмчин ошол идея мага келген, анткени ошондо жанагы илим комитет натан ар бир өлкөдө Центральная Азиянын ошол жанагы илим берүү тармакты уюштургула деп акча каражат бөлгөн да. НАТОнун дейсизби? НАТОнун. НАТО деген жана Северный Атлантический альянс айтып атасызбы? Научный комитет деген натасы бар болчу. Ошолор чыгарган, тарелканы берген, алгандай. Ошон үчүн биз спутниковый интернет, мен ошол менен пайдаланам деп, мен ошо Акнетти ачканмын. Демек, Борбор Азиянын өлкөлөрүнө эң биринчи интернет алып келген НАТО болдубу? Ооба. Именно НАТО болгон. Бирок бул чисто могул образовательный нерселерге тийиштүү болчу да. Научный, илимий турбайбы? Илимий турбайбы, ооба. Бул эч кандай мындай милитаристский эмеси жок болчу, интенциясы. Ошон үчүн мен ошол компанияны уюштуруп атам, өзүнчө мен аткаруучу болуп атам ошол проектти. НАТОнун долбоорун ишке ашырып атасыңар? Ооба. Мен ошону ашыргам конкретно.
бирок личный каражатымды ошого конечно жумшагам. НАТО дагы берген, сиз да өзүңүз каражатыңызды коштуңуз. Анткени жанагы Растамошка үчүн тарелкасын 7000 өзүм акчаны мен лично төлөгөм эмедечи аэропортто. Ошону орноштурганбыз, ачканбыз. Негизи Акнет деген ат каяктан келди эле? Акнет деген Ажымудинов Кубан нет деген. Анан ак өзүнчө мындай асыл эме билим берүү деген. Таза деген. Ошол маанинде эмес экен да. Анан ошону ачканда да ар бир компаниянын өзүнүн миссиясы болуш керек. Ошондо мен айткам, биз 3 нерсени жасаш керекпиз. Билим берүүнү, анан кооптусуздукту, анан таза шайлоону эметиш керекпиз депчи. Биринчисин задачаны аткардык биз. Билим берүүнү. Ооба, билим берүүнү. Анткени бүт университет, институттарды бир тармакка бириккенбиз, мектептер менен. Интернетке коштуңуз. Интернетке коштук, ошол доступ жанагы мировое пространство болгон. Экинчиси жана коопсуздук деген. Ошо эмеден баштаганбыз да, перекресткаларга камераны койгонбуз. Авария болуп калса, бизге ошо авариянын участниктери кайрылчу, копияны бериңизчи тигүү деп. Анан эки тарапка акыйкаттуу бергиле деп мен өзүм айткам да. Ошол жанагы коопсуздуктун эң безопасный город деп коет. Ошонун эң башталышы ошондон чыккан. Коопсуздук шаардын өзөгү ошактан чыккан турбайбы? А могу честный, таза шайлоого чейин колум жеткен жок. Ага чейин мен менен башка окуялар болуп калды да. Негизи биздин билиш боюнча ушул Акнет мындай региондорго тарап, Мегалайн, анан дагы бир компаниялар шаарды камсыздаса, Акнет ошол убакытта региондорду камсыздаган, интернет менен. Жок, биз эң башында мындай канальный провайдер деп коет. Биз тарелкага алып, анан Элькат менен Мегалайнга берчүбүз. Алар акыркы миляны ошолор эметкен да, ишке ашырган клиенттерге жеткизген. Сиз таратып бердиңизби ушу Элькат менен Мегалайнга? Ооба, ошолор алар кардарларга ошолор жеткирип турган өздөрү. Ошолор Акнет ийиндерди өсүп чыккан да компаниялар. Элькат менен да тиги эмелер. Өзүңүз эмне үчүн кардарга жеткире албайт болчуңуз? Ошондо тиги жанагы технардын эмеси кемчилиги бар. Ошол эметкен жок. Анан мен өзүм эметкен баштагандан кийин акыркы миляны өзүбүздүн колуна алып өсө баштаганбыз биз. Анан 2004-жылы мына бул расмий маалымат экен, сиздер мамлекеттен премия алыпсыңар, илимий билим берүү тармакты уюштурган компания деген намы менен сизге мамлекеттик сыйлык берилипти. Ооба. Ошо эмне үчүн берилди? Жанагы мектептерди, институт, университеттерди бир тармакка байлап, анан илимий институттарды да ошолорго кошуп, ошолор интернетке доступ болуп калды. Анан алар кичине төлөөчү. $5 bir saat эмес, мындай нормаль. Бирок ошондо жашоонун сапаты бир топ эле эметти да. Өнүктү. Ошол 2004-жылы ошого ээ болгонбуз премиягачы. Андан кийин акырындап өсө баштаган компания. 2016-жылы жөнүндө айта берейинби? Ошондо уже компания бутка турду более-менее. Бирок ошондо казактардын провайдерлер неожиданно бааны 3 эсе көтөрүп атышат. А биз Казакстандан алчу элек интернетти. Казак аркылуу беребиз да. Оптикалардан келет. А биздин тарелкачы? А уже эмеге өткөнбүз да 16-жылы кабелге. Спутниктен кабелге өтүп кеткенбиз. Спутник уже тарелка. Анан Казакстандан көз каранды болуп калдык да, Казакстандан, Россиядан алар эметет да, бирок Казакстандар алар якобы за транспорт деп акчаны алчу. Хотя мында реально эч кандай транспорт жок, анткени арта кольцо. Транспортировкабы? Бирок бул повод да.
Эптеп эле давайте моундан эметебиз депчи. Баасын көтөрөбүз деп. Ала 3 эсе көтөрүп атышат, ошо Евразияска как раз Кыргызстанды сүйрөп киргизген да. Евразеске. Евразияска, ооба. Анан мени коркута, баары макул болушту. Илкат, Мегалайн баары. Анан Акнет гана тырдыңдай баштады. Конкретно мен. Анан мени коркута башташты. Аякта тиги Назарбаевдин небереси бар. Бияк биз тараптан Шумахер чыгып атат. Бул алардын долбоору депчи. Кийлигишпеген деп. Шумахер деген Атамбаевдин шопуру. Атамбаевдин шопуру. Мен аны тааныбайм, даже көргөн жокмун бирде жолу. Анан мен ишенбедим. Анткени ал кезде уже Акнет предмет первой необходимости болуп калган. Анан ошондо бир таластык жигит Болсунбек Казаков деген антимонопольный комитеттин чоңу болчу. Мен ошого айрылдым, текшертти, действительно Назарбаевдин небересинин тиешеси барбы жокпу депчи. Ал коллегасына чалып, жок деди, бул жөн эле эметип атат. Ошондо күрөшө баштадык. Тиги Россиянын антимонопольныйсына жеттик. Анан ушул айтты, казактарга штраф салабыз, ушул артельный сговор болсо деп. Ошондо казак провайдерлер башын кайра тартышты, кайра ордуна түштү. А 3 эсе көбөйтсө анда мында жөнөкөн карапайым элдин мойнуна түшмөк да ошол. Конечно. Акчанын тарифтин баары. Мойнуна түшөт. И тем более тиги Кыргызтелеком жогорку кеңешке долбоорду таштап атышпайбы. Бир жемеден источниктен алгыла депчи. Ошондо 4-5 эсе болуп атпайбы баасы. Негизи ушу Кыргызтелеком эң биринчи коргош керек болчу да элди. Муну тарифтерди көтөрбөгүлө болбойт деп. А сиздер жеке компаниясы эми бизге көтөрдү деп эле тиги калкка эле көтөрүп коймоксуңар. Ошондо настоящий государственник жеке компания болуп атпайбы. Ошондо. Ошо, конечно, өзүнчө бир жана ак карга, белая ворона деп орустар айтат. Ошол сыяктуу болуп калдым да. Анан ошо чиновниктерден көрө албастык башталган мага. Ошондо эле. Ошодон башталды, э? Анткени вот чемпионат мира болгондо ошондо да мисалы Акнет ТВ болуп пайда болгон. Акнет ТВ. Канча телевидение тиги бул ошондо чемпионатты көрсөтсөк, ошондо Кыргызтелекомбу жок. УТРК. Сенин бир жердешиң. Ошол бизге сотко берип, ал бир корейцтердин компаниясы эксклюзив берет. Ошолор гана көрсөтөт депчи. А биз көрсөтүп атсак, бизге сотко берип. Кызганып, Сотко берип, эмне көрсөтүп атасыңыз, тигүү деп. Биздин элибиздин кызыкчылыгын коргош керекпиз да. Бизге эмне тиги бир частный компания. Ошондон эле башталган бир балалар. Эсиңде ошол. Жок. Өчүрүп коюп. Ооба, бирдеме болуп аткан. Кадыркулов беле ким эле бир жигит. Азыр Тажикстанга кетип калган. Ошентке эмес. Анан 18-жылы уже где-то 1 миллиард сомдо каражат кандап койгон тиги. Жалаат менен Баткенге барам депчи. Ошол жака интернет жайылтам деп. Ошо жерге. Баткен эң алыскы неме да, регионда. Оптиканы ошо жерге чейин чоюп барабыз деп эметип атканбыз. Ал убакытта аякта интернет жок. Жок. Ошондо өздөрүнүн мүчөлөрү сурашат, качан бизге келесиң? Жаматпы? Ооба, Ошко чейин жеткенбиз, Ошту ачканбыз. Ошондо башталып атпайбы анан. Ызычунун баары. Ызычунун баары ошондо башталып. Ага чейин мындай каралар же кызылдар. Вообще бирөө да келбейт. Неге? Анткени интернет эмне деген алар билчү эмес, эмне кандай акча бар. Чоң каражат жок. Эптеп эле жүргөн бир компания деп ойлоп атканга окшойт да. А 2018-жылы кантип билип калышты ушул каражат бар экен, миллиард сом бар экен деген. Тиги компаниянын ичинде конфликт башталган, ошондо жанагы Абдымажитов Руслан аткаруучу директор. Акнеттин аткаруучу директору. Ошол уруучулук менен кармалып атат. Эмне уруучулук менен? Анткени мисалы биз баланча мегабит алабыз да жана казактардан. Сатып аласыңар. Ооба, сатып алабыз. Ошого төлөйбүз. Анан мен карасам, мисалы
могу кружка көп болсо 100-200 грамм батат. А биз 1 литрге төлөп атабыз. Ал тиги 800 граммы гана. 800 граммды булар бөлүп атышат экен. Бияка аны тияка депчи. Ошондон Казактар менен ооба, казактар менен бөлүнүп. Ошондон кармалып атат. Демек көбүрөөк мегабит сатып алып, сиз акча берсеңиз, жарымын чөнтөккө салып, жарымын мегабит сатып алат. Түшүндүңбү да? Анан Жалпысынан түшүндүм. Канча акча урдаптыр? ай сайын где-то бир 25 миңди чөнтөгүнө салып ачкан. Сомбу? Жок, доллар. Доллар. 25 миң доллар ай сайын. Ай сайын. Сиздин аткаруучу директоруңуз ай сайын 25 миң доллардан урдап туруптурбу? Анан? А ошондо анан аны жумуштан кеткин деп эметип атам да. Ал чуркап барып, жана таанышы бар экен, Абдрауфов Рустам деген. Мен билчү эмесмин ким экен. Ал тиги Камчы Калбаевдин жекеси эмеси жактоочусу экен да. Ошондон кийин балалардын баары баштады. Кымбат машиналерди кийип алып, келип, наезд жасап, тиги анан айла жок тиги. Эмне деп арызданыптыр Абдрауфовго? Вот мени кетирип атат, 1 миллиард бар, менин долямды берсин тиги депчи. Ошентип атышпайбы да. Анан ошол компанияда акча бар деп айткандыр да. Акча бар, анан ошентип эле башталды. Анан мен немеге кайрылдым. Каниметов Мирлан, биринчи зам беле МВД. Анан жазып кой деди. Видеону орноштур, баарыңар көрдүңөр. Келип алып пальцыны кесем тигүү деп кортутуп аткан мен. Анан Сиздерге бирөөлөр келип коркута баштады. ооба. Палец хорошо резать. Резать палец? Нет, видео, как режут. Я не первопланно грузанул. Я не грузанул. Он мне просто отдал. Ну, у тебя есть, так сказать, законное право, я ничего не могу. Тут хотите. И потом не будет поздно. Не будь умолять. Давай, братишка, так сделай, так сделай. Не будет слов, эркекте. Астыңыздан өттім кыргызча айтканда. Анан только ыйлабаңыз, тарылмаңыз. Потом хуже и хуже будет. Я суд не буду действовать. Я что, долбоеб, что ли, через суд делать, что ли? Я по-другому буду делать. Мне надо завтра уже телефон, мне сегодня, чтобы деньги поступили на мой счет. Сколько вы там посчитали, сколько пусть поступит, а там дальше разберемся. Эметкен компания бизге тапшыргын тиги бул деп эле коркута баштады. Бул ким? Кара дүйнөнүн өкүлдөрүбү? Ошолор да. Бирок азыр угуптур. Ошо жана Мирлан Каниметовго кайрылдым. Ал менин көзүмчө Идрис Кадаркулов деген ГКМБнын чоңуна чалган. Ошо жиберген запистичи. Анан тиги айткан Пакуева депчи. Кимди? Жанагы опузалаган кишинеби? Жанагы Рысманов Эрнест дегендичи. А эртеси алма жылмайып келип алып эмне жардам берди мусорларың деп мага айтып атпа. Анда мен түшүндүм. Кеп башка эмелерде депчи. Анан Сооронбай Шарипович өзү чыгып алып совбезде айтып атпа. Акнет жана налогду төлөсүн депчи. Эчтеке баштала электе эле. Акнет төлөсүн деп. Фактически буларга приказ берип атпайбы? ФАС депчи. Акнет деген билесиңер. Акнет иш жүрүп атат коррупция менен. Акнет деген мына өткөндө 1 жылдыгы 125 миллион сомду биз берип текшерди. Мен ишенбей кайра ачык айтайын немеге бердим. Мына МВДга 713 миллион сом чыкты азыр. Bir компаниядан. Мына көбү мен айтып атам ошон үчүн, бизнести коргойбуз биз. Бизге жардам беребиз. Бизнести биз БАПСти өстүрүш керек. Болгон каражатты бериш керек. Аларга жеңилдик бериш керек. Бирок алар дагы таза иштеш керек да. А биз анда ошондой салыкты жашырып атса, кантип биз эртең элдин астындагы милдет аткарабыз? Кантип айлык көтөрөбүз? Мугалим, врач, кантип пенсияны көтөрөбүз? Bir компания 713 миллион болуп атат, билип атчака. Бул азыр ошонун дагы саясатташпадыбы? Жазып рейдерство болуп атат. Рейдерство кылып атышат. Басып алышты, мынтып алды. Жээнбек тегерек алып атат аны компанияны деп. Мына ушундай чыгып атат да. Мына ушундай күрөштө жүрүп атат. Бул дагы жүрөт. Кийин дагы угастар. А сиздер налог төлөгөн жок белеңиз?
төлеп атканбыз. Эмнеге анан президент айтып атат? Аны ошондон сураш керек. Ошондон кийин башталып атпайбы? Финпол бизге келип, обыскалар, тиги булар башталып. Анан мен түшүндүм анда эң үстүнөн булардын немеси бар депчи. Эптеп сопротивление жасап аткан, бирок ошо 28-майда мени камап салыштылар. Ошо налог менен. Налог төлөгөн жок. Анда чыга элек эчтекеси, изилдөөсү якобы жүрүп атканда. Мени жалгыз эмемди камабай, мен менен 2 орус кишини камап жатты. Тиги компаниянын иштечилерин. Алардын вообще тиешеси жок. Бирок булар организованная группа деп үчөөбүздү камап. Боярский Евгений менен Лященко Ирина. Алар вообще бир байкуштар. Булардын туугандары жок. Эч ким чыкпайт. Давай могу үчөөнү эметебиз депчи. Ошентип камап салышты. Отурам СИЗОдо. СИЗОдо башка бир нерселер башталды, билесиң, каралардын оюндары. Бир камерадан башкага таштайт, давай акчаны бер, тиги бул депчи. Көлбаевдин немелери, Ооба. торпедалары. Торпедо. Анан капча якобы Калбаев айтты мага. Давай 30 миллион төлөгүн. Ошо менен бүтөт проблемалар депчи. 30 миллион сом Көлбаевке төлөп берсең бүтүрүп берем. Ооба. Тигилер уже акчамды бөлүштүрдү да, менин счетума салып койду. Менин счет өзү ачып, мага счет. Ким? Жанагылар, караларбы ким, компания басып алгандар. Ошолор ачып мага счет. Мен эч жака кол койгон жокмун. Булар ачып алып, мына сенин акчаң биякта бар депчи. Аны кантип жасашты? Кайсы акчаң бар деп? 300 миллион мага бөлүшүп атпайбы, жанагы миллиард 900 миллионду 3 эмеге бөлүп салышты. Якобы мага 300 миллионду беришти. Калган 600 миллиончу? 600 миллионду жана 2 учредитель аларга салып атты. Демек компанияда 3 учредитель 1 миллиард сомду сизге, анан дагы 2 учредительге алар бөлүп алышкан. Ооба. Жанагы Бирок ал акчаны көргөн жоксуз сиз. вообще көргөн жок. Бир тыйынын көргөн жок. Жанагы Кутанов досум, ошол ачык сөз мени сатып тигилерге кошулду да. Ал досуңуз жана 2 дос менен ачтым деген бирөөсү Кутанов, бирөөсү Кутанов, тигиниси орусу кетип калган. Жана анын ордуна жанагы Абдумажетовго бергем анын долясынчы мен. Жаш бала иштеп турсун депчи. И короче ошол 300 миллиондун ошондон 30 миллионду өзлөрү чыгарып, иниме берип атышат. Бар тиги берген депчи. Иним ошол жанагы Темирбаев Арстанбекке берип атат. Финдиректор Камчы Калбаевга. Ал расписканы берет иниме. Баланча акчаны алдым депчи. Ким менен аны бөлүштү мен билбейм. Бирок Көлбаев сөзүн кармаган жок, мен ошодон калдым. 30 миллион доллар сиз Көлбаевка алар. 30 миллион сом. 30 миллион сомду булар жанагы сиздин доляңыздан алып Көлбаевка алып баргандыр имиш. Ооба. По крайней мере, жанагы Темирбаев Арстаны алды ошол. Кандай бөлгөнүн билбейм. Бирок сиз чыккан жоксуз. Чыккан жокмун, ошойдон калдым. Дагы бир суроо, мына Сооронбай Жээнбеков бул ал убакытта президент болгон. Ошонун Совбезде сүйлөгөндөн кийин сиздерге Финпол менен МВД келди деп атасыз. Анда демек заказ сиздин үстүңүздөн заказ президенттен бери түшүп келди деп ойлойсузбу? Ошентип атпайбы? Анткени тиги декабрдын 19-жылы уже Сооронбай айтып атпайбы? Мен сезгем дейт, ошо Акнет акчаны төлөгөн жок. Ошо анын карысы бар экен, мен ошондо эле билгем, ноябрь 18-жылы. Мына ошол акчадан азыр мен төлөп атам тиги мугалимдерге, врачтарга депчи. Демек сиздин сөзүңүз боюнча Акнетти Камчы Көлбаев менен Сооронбай Жээнбеков басып алдыбы? Конечно. Ошолордун эле жасаганы. Кандай акчасын бөлгөнүн мен билбейм. Мен айта албайм. Бирок бул 100% булардын иши. 5 октябрда революция болду. 6 октябрда мен чыгып. Бул 20-жыл. 20-жыл. Сүйүнүп
бир свиданиям бар болчу, ачкычым жок болчу. Акнетке бардым. Карындашым ошол жерде жүргөн. Ал аткаруучу болгон Акнеттин президенти. Ачкыч 10 минут болдум ошол жерде. Ачкычты алып кеттим. 11-октябрда мени кайра камап атышат. 5-октябрда сизди ким сот чыгардыбы? Сот чыгарды 6-октябрда. 6-октябрда абактан чыгарды. Сиз Акнетке бардыңыз. Неме менен бардыңыз? Ачкычты алып алайын деп. Не ачкычты? Квартиранын ачкычын. Өзүңүз жалгыз эле бардыңызбы? Жалгыз эле баргам. Шопур менен баргам да. Барсам ошол жерде где-то Акнеттин неме работниктери чогулуп туруп, алар айдап ийген бул Кубанты Кубанычтын кишилери депчи. Ошолор менен где-то бир 10 мүнөтчө сүйлөштүм. Кеттим мен ошону менен. Бир чыны сындырган жокмун. Бирөөгө орой сөз айткан жокмун. Ошо барган үчүн мага 23-жылы 6 жыл беришти. Эмнеге? Ошо попытка захвата здания Академия наук деп. Басып алганга аракет кылдыңыз деппи? Басып алганга аракет жасадым. Анан максимальный срок берип атат да судья. Бирок тергөөчү жазып атат. Преступление с 16:00 до 18 совершено депчи. А мени СИЗОдон 7:30 чыгарып атышат. Ал еще СИЗОдо отурасыз. Ооба. Ошого карабастан судья мага 6 жыл уруп атат. Карындашыма, ийниме 6 жыл пробация берип атат. Жөн эле мында. Же Кудайдан коркпойт булар дейм. Анан вот 23-жылы мен уже 7 жыл отбыл, как бы болуп атпайбы. Тиги мурданкы мөөнөт. Ооба, жанагы 96 миллион үчүн. Ошондон кийин тиги билесиңер Камчы Көлбаев менен эмне болгон. Анан мен өзүм барып кайрылып атам. Мен жок дегенде атымды актап койгон. Көлбаев менден тартып алганга аракет кылган деппи? Ошол расписканы алып келип бардым да. Копиясын. Жанагы ким дедиңиз? Темирбаев. Ошол мени калтырып ачпайбы. Кана оригинал расписки депчи. Ошону мен алып калдым. Каякта калып калдыңыз? ГКНБнын СИЗОсунда. Кайра камадыбы сизди? Кайра камады. 3-жолу? 3-жолу камап. Эмне айып менен эми? Член ОПГ деп ошентип койгон. Кандайча член ОПГ болуп? Ошондойчо. Сизде наоборот ОПГ опузулуп атпайбы? Мен ОПГ болуп калдым ошонунчу. Жанагы Темирбаев күбө катары келип атат мага сол финдиректор аталы. Көлбаевка акча берип каржыладың деген айып койгон окшойт да. Жок. Каржыласам мен чыгып кетмекмин. Мени активный мүчө ОПГ деп камап атышат булар. Атайын. Чтобы условно-досрочное освобождение болбосун, помилование болбосун. Ошону мен до конца жеткизебиз деп эметип атышат булар. Камап атат. Ооба, бул Ташиевдин эле жасаганы деп мен ойлойм лично. Анткени ал Темирбаев Курманбек менен мамилеси бар мында. Сиз башка атты айттыңыз, Арстанбек дедиңиз. Ал тиги баласы Курманбектин. Арстан деген. Курманбек Темирбаев бул Бакиевдин убагындагы управдиланын чоңу. Ооба. Бунун үйүндө мен адашпасам Медет Садыркуловду өлтүргөн. Ошону дачасында. Дачасында. Ошол Темирбаевдин баласыбы? Ошонун баласы, ооба. Ошол Темирбаевдин баласы Камчы Көлбаев менен немеси бар бекен? Финдиректордан. Финдиректорубу? Ооба да. Кептин баары ошондо болот. Бул кандай эмеңиз барбы? Доказательствоңуз? Бул акчаны алып атса. Жашырбай эле жүргөн бул финдиректор депчи. Это общеизвестный факт. Анан самое смешное, ошо сотко бухгалтерди чакырып атышат. Пархоменко Татьяна деп. Сиздин бухгалтериңизди? Жок, алар алды. Мени отурускандан кийин бухгалтерди депчи. Ал сотто мондай деп атат. Мени атайын Кубанычты атайын камашты, компанияны тоңойбуз деп. Мен кол койдум. Моим детям мне лично угрожал вот этот Рысманов эмелер. Сизге келди эле кагаздарга кол коюп бер деп.
СИЗОго. Жоқ, бухгалтер ушинтип айтат. Аны давай подписывай десе, бухгалтерге ал койду. Ал ошол сотто ошондой показания берип атат. Судья менен прокурор чалкасынан кетишти. Муну бошотуш керек анда моундай эме. Ага карабастан судьяга айткан окшойт. Аны камасаң өзүң камаласың депчи. Ал мага минимальный срок берип атат 5 жыл. Уяты бар киши экен. Медеров деген жакшы киши экен. Эми барыңар билесиңер. Бизнес компаниялар баары доплата деп коет төлөөчү иштөөчүлөргө, ишкерлерге конвертте. Ошол 15 жылдын ичинде 96 миллион ошол выплаталар чогулду. Бухгалтерия. Ошону көрүп алып, ошол акчаны сен чөнтөгүңө салып алдың деп мага эметип обвинение коюп атышат. Зарплата төлөп атканда, маянан төлөп атканда, конверт менен төлөчүңүз. Ооба. Частично. Частично. Ортодон бир салыктар калып калды. Салыктар эмес, бул каким-то образом бир отражение болду да. Жок, мен түшүнгөнүм боюнча салыктар калып калып, анан 96 миллион салык карызсыз. Ошондой болуп калды го. Ошону менин мойнума илип атышпайбы. Сен урдап алдың депчи бул акчаны. Аны бул зарплата кеткен акча. түшүнүктүү, бирок ошол 7 жыл баары бир мамлекетке төлөшүңүз керек да. Болчу да. Мен детали точно не знаю, бирок мен точно урдаган жокмун. Ар бир проверкадан нормально өтчүбүз эми. Анан ошол давай адвокаттар айтпай эле койчу 96 миллион жөнүндө деп эле эметчи. В общем, мага илип коюшту да. Азыр судебный исполнитель келип, давай бүт болгон мүлкүңдү саткын, бомж болдум деп коркутуп атышат. Ага чейин мына азыр заказчик мүмкүн Камчыбек Ташиев деп атаса. Камчыбек Ташиев эмне кызыкчылыгы бар? Сизге кайра, сизди соттоп, кайра сизге 7 жыл бергенге? 5 жыл бергенге? Мен билбейм, бирок чисто ошонун СИЗОсунун түптүз сотко барып ошол жерден алып алды. Мына айтып атасыз, Сооронбай Жээнбеков менен Камчы Көлбаев сизден ушул Акнетти тартып алганын артынан турат деп, ошолордун үстүнөн арыз жаздыңарбы? Анан алар кандайдыр бир жаза алмакта? Мен арыз АКСка барганда, АКСка айткан, давай жазгын депчи. Мен айттым, моундай болуп атат депчи. Ошондо Асылбек, Салиев, жанагы Рысманов, аларда отурушкан, бири ташта отурганбыз. Кайсы Асылбек? Сооронбайдын иниси. Жээнбеков. Каякта отурган? ГКНБда 4-чү ташта отурганбыз. Кабинеттеби? Жок, камералар аякта. Камераларда отурган. Бирок мен алар менен кезиккен жокмун бир да жолу. Бирок мен ошо ковид менен ооруп калбадым ошол жерде. Анан ошо больницадан кайра алып келгенде тигилер уже чыгып кетти. Баарын. Демек, баары чыгып кетип, сиз калып калдыңыз. Мен эле калдым. Алар разводканын баарын жасап коюп, мен ошо ойдон калдым. Жалпы 18 жыл берген турбайбы сизге сот, 3 эмесимен, чечим менен. 18 жыл. Канча жыл отурдуңуз? 6,5 жыл отурдум в общей сложности. Даже вот ошол жерде день за два же ошондо. 2 көбөйтүш керек да. Бул жакта маалымат жүрөт, сиз СИЗО 50ге чейин отуруп бардыңыз деп. Ал бул пожизненныйлерге неметкен СИЗОбу? Жана террористтерге. Атайын эле мени, мисалы, по закону больше года не могут держать. СИЗОдо? СИЗОдо мени чыгарыш керек эле. А мени жанагы 50ге уруп ийишти. Неге? Жана эле из вредности. И ошо 50де 8 ай отурдум. Ни суда, ничего не эметипчи. Жөн эле уруп ийишти ошол жерде. И все. Аякта режим өзүнчө да, өзгөчө да. Аякта мындай строгий считается, но там порядка больше, чем мисалы СИЗОда.
Акта отурасың, Курсан Асанов менен чогуу отурамыз. Сотко келди, чогуу алып барчу бизди көбүстү. Анан ошо түрмөдө отурганда кандайдыр бир басым, куугунтук болгон жокпу? Наоборот, мындай баары түшүнөт. Адамгерчилик бар. Особенно вот мурунку иштегендер, кишилер бар. Баарын түшүнүшөт, байкелер. Нормально сыйлачу. Единственное, вот ИК-16 барып калганда ошол жерден башка мамилени көрүп калдым. Эмне мамиле көрүп калдыңыз? Ну, физическое воздействие болгон. Ошондон инфаркт алып алдым мен. Уруу токмок алдыбы сизди? Эми анча деле эмес, бирок болгон да. Анан ошондо стресс болуп. Инфаркт болгон экен. Аны мен даже билчү эмесмин, ана жакпын. 2 жума чото дем ала албай жүргөм да. Эмне, оказывается, инфаркт болгон экен. Кантип өлүп калган жокмун билбейм мен. Анан жанагы 6 жыл берген судья максимальный срок бериптир да. А закон боюнча он только 3/4 мыкты. Анан ошо менен адвокаттар пайдаланып мени 9 ай мурун чыгарып атышат. Бирок ден соолугуңуз калып кеткен экен да түрмөдө. Ден соолук, конечно, инфаркттан кийин некроз, жүрөктүн некрозу болуптур, пайда болуптур. Жанагы азыркы министр здравоохранения өзү менен коронография жасап, байке, у вас эффект разбитого сердца деп айтты да. Стресс болгон экен. Ошондой менин. А дагы бир тактоочу суроо, көп айтып атат, Камчыбек Ташиев ушул ОПГлар менен күрөшкөндөн кийин түрмөдө чорныйлар калбай калды деп. Сиз СИЗО 50-дө отурдуңуз, ИК-16 отурдуңуз, ИК-31 отурдуңуз. Чындап эле азыр мындай чорный понятие, кара понятиялар жокпу? Жок, алар менен күрөш жүргүзүлүп атат. Аларды жакшы эле жайлашты. Объективный болуш керек. Чорныйлар уже парадом не командует. Жана смотрящийлер, анан акча бер вообще жоголду анысы, жок азыр. Объективный болуш керек. Чорныйлардын бийлиги бүттү. Мен бирок алар менен особо мындай мамилем жок болчу да. Анан кечээ күнү эле мен каралардын авторитетимин, анан бул жакты смотрящиймин дегендин баары пол жууп жүрөт дегендери чынбы? Полду эмес, дальняктарды жууп жүрөт, туалеттерди. Бир күндө 3 жолу тазалайт алар. Аларды эзип салышты. Объективно эмитиш керек. Мен дегендердин баары чорныйлардын, алар башкача болуп калды. Азыр баары тең болуп калган Баары тең болуп калды. Даже наоборот, мурунку опущенныйлар главный болуп калышты. Азырбы? Ошолорду көтөрүп атышпайбы? Чын эле ошондой. Эми мен алардын мындай тонкосттерди билбейм, бирок баары ошентип атышат. Болду деп. Объективный болуш керек да, ошондой. Демек, мындай бирөөнү кыйнап, акча бересиң, анан тигинтесиң, мынтесиң, эчтеке жок, Жок андай. Бүт жоюлган экен. Анан жана телефондорду алып, шылуундар отуруп, войлага чалып дегенде, анда бар жоюлдубу? Анан жоюлду. Сизге мисалы үчүн телефон колго түшкөнгө мүмкүнчүлүк болдубу? Жок, ошондо 1 жумада, 2 жумада бир жолу берет. Бул мыйзам чегинде. Жок, мындай мыйзамсыз телефон киргизилбейт. Жок, вообще, по крайней мере, мен көргөн жок. Могу даже СИЗОдо, ГКНБда ИК-16 алдында алып барган. Мен сүйүнүп бараткам, телефон наконец колума түшөт деп. Байке, кайдагы телефон? Телефонду көрсө эле өлтүрө сабап атышат деп. Вообще жок деп. 16 киши отурган. Вообще близко жок деп. Азыр акыбал кандай билбейм, бирок 1 жыл мурун ошондой болчу. Жалпысынан почти 7 жыл отурупсуңар. Азыр Акнет компаниясы мамлекетке өтүп кеткен, туурабы? Азыр мамлекетке өтүп кеткен, конфискация катары менден тартып алышкан. Хотя мен өзүм берем деп эле ыктыярым бар болчу. Өз ыктыярыңыз мененби? Ооба. Бирок жанагы 96 миллионду төлөгүн деп мага
Акнет асылып атат. Азыр догулуп атат. Ооба, бүт соттордун чечимдери булардын пайдасына чечилген. Азыр уже жанагы судебный исполнительдер үйүмө келип алып, давай бекет чыгасың деп эметип атышат. Демек, азыр бүт мүлкүңүз конфискация болгон турбайбы? Ооба, болгон атат да. Болгон атат. Процессти баштап атат. А жанагы 300 миллион бөлүп бербедиби сизге? Ошол акча гана? Ошол 130 миллионду камчы алып алды, 150 миллионду налоговая алып алды дейт. А 120 миллион арестте турчу. Анан ошол Первомайский сот жана 96 миллионду жана 120дан зачет жасагыла эметип салгыла десе. Сиз макул белеңиз? Мен наоборот, конечно, макул болчу. А сот жок, Акнет айтыптыр, бул 120 миллион жок деп. Кандайча жок? Кайда кетти? Каякта жок десе биз билбейбиз дейт. Эми тигемелерге кеткен го дейм. Короче, Акнет мага 120 миллион карыз. Карыз. Ошону зачет өткөзгүлө десе болбойт. Мүлкүн менен төлөсүн деп доомат коюп атат. И сот буларды эметип атат. Мен ошон үчүн Семетей сага келдим. Ажообузга кайрылайын деп атам, кыргыз элиге кайрылайын деп атам. Кайрылыңыз. Площадка сиздики. Кайрылууда эмне деп айтасыз? Айтсам, бул беспредел. Азыр айтыңыз. Ооба. Бул беспредел. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нурбажоевич, ушу сиз кийлишпесеңер бул ишке болбой калды, бул токтотуп койбойсузбу? Мен 68-ге чыгып калдым, инфаркт болдум, ковид болдум, атам чыдабай кайтып кетти. Эмне мен азыр бомж болбоймбу? Мен кечээ адвокаттарды коркутуп аткам. Бомж болсом, өртөп салам өзүмдү, силер менен кошо деп тамашаладым. Алар байкеге коюңузчу деп атат. Мен ошон үчүн силерге кайрылып атам. Кыргыз эл, Садырбек Нурбажоевич, мону токтоткула колуңардан келсе. Ошол айткан сөзүм. Азыр талабыңыз эмне? Мына Акнетти мамлекетке өткөрүп бердиңиз. Өткөрүп бердим. 7 жыл өзүңүздүн мөөнөтүңүздү полный отурдуңуз. Отурдум. Эми жана конфискация болбосун, талаада калбайын деп атасызбы? Ооба да, сураныч кеп ошондо. А буну мыйзамдуу жол менен кантип чечсе болот? Эми сот караштырыш керек. Вот жанагы судебный исполнитель айтат, сот бизге чечим чыкса, ошондо. Жанагы Пархоменконун эле сөздөрү, ошо атайын мондай рейдерство болду, тиги бул. Неужели этого недостаточно? Это же повод. Эми бул беспредел да. Садырбек Нурбажоевич. Ошону токтотпосоңор болбой калды. Ошол айткан сөз. Бирок чындап эле Акнет мындай аябай гүлдөп жаткан биздин мамлекетибизде эң өнүккөн компаниялардын бири болчу. Азыр деле биз мына кардарбыз Акнеттен, бирок мурда күнү интернет өчтү, сапаты дагы төмөндөп кетти. Чалып операторлоруна чала албай койдум. Акнет эчтеке жарабай калды деп атышат. Вообще сапаты төмөндөп кетти. Эми мен Акнетти кайра сураган жерим жок. Мени тим койсо эле болду. Бул дүйнөдө эң сизди өкүндүргөн нерсе эмне болуп атат? Адамга ишенгеним ошол туура эмес болду. Эң катам, чоң катам. Жанагы эки досуңузгабы, учредитель же кимге? Бир ошо вообще негизи адамга ишенбеш керек экен. Мындай. Это сен үчүн айтылган сөз. Азыр пландарыңыз кандай эми? Пландар тыныч жасаш керек. Менде 2 небере болду. Ошолорду көрүп алсам эле мындай үмүтүм бар. Мисалы менде 5 флажок бар, мен чыга албайм. Ошонтип эле канча уже 9 ай болду чыкканыма. Же тияка эмете алам, же эмете алам. Азыр мүлкүмдү албасам мен кантип жашайм? Кеп ошондо Семетей. Жардам бербесең болбой калат.
түшүнүктүү. Эми мен ойлойм ачык айкын эле сүйлөштүк. Ойдоруңузду айттыңыз. Эми адвокатыңыздар юридикалык жардам берсин. Эгерде кандайдыр бир мыйсамсыз чечимдер болсо, анда аны деле сот карап, бийликтеги өкүлдөр дагы өзгөчө бир контролго алат деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Күч кубат сизге. Абдан көп кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз. Эми жанагы буйруса баары мыйзам талаасында чечилсин. Жанагындай өзүмдү өрттөй берем деген сөздөр эми бул ишке албетте ашпай эле койсун. Сизге чоң рахмат. Сага да рахмат.